Ассаламу алейкумдер достор. Артымда тұрған Ақсарайды көрдіңдер. Ушул жердегі депутаттар жаман куратты. Өз елінен қачып, өз елінің кабыл албаған депутаттар куратышты. Анан мен азыр ушул эфирден пайдаланып, ушул 90 депутатқа кайрылуу жасап коюн. Мен өткөндө буларга айттым эле. Эй, көзүңөрдү ачкыла, көзүңөрдү май басып кетти. Ушак үйгө келсеңер эле мантыдан, майлуу мантыдан көп жейт окшойсуңар. Көзүңөрдү май басып атат силерди. Элдин үнүн уккула дедим эле. Булар укпайт, укмак тургай. Өзүнүн элин кабыл албайт. Мен буларга бир гана маселе менен келип жатам. Эй, жанагы өлүп калган прокурорлордун, соттордун 21 миллион сомун жокко чыгаргыла. Пенсияга досрочно чыгып атканда 800 миң деп албай эле койсун. 100 миң сом пенсия менен чыгып атышат, 100 миң пенсияны албай эле коюшсун. Булар кайсарларын алат деп айттым эле. Булар жумушунда иштеп жүрүп, кыскасы достаточно параны алышып, взятканы алышып, коррупцияга малынышып, мен деген элитный райондордо особняктарды салышып, квартираларды алышып, бизнестерди коюшуп, мен деген машинелерди айдашып жүрүп, эми пенсия калганда дагы бюджеттен акча тоношобу. Мына дагы элдин баарын шокто кылып, кече жакында элге мында ачык болуп чыгып кетти. 2022 жылы 151 сот пенсияга чыгыптыр. 151 сотун пенсияга чыкканда эми элестеткиле. 100 миң сомдон ар бири пенсия алганда 15 миллион сом бир айда ошо 2022 жылы эле чыгып кеткен сотторуң алып атат. Билет, калган убакытта чыгып кеткен сотторуңду жоңгоймо, бир эле жылдыкы 15 миллион сом госбюджеттен бир эле айда алып атат. Элестетсеңер, жоп, туаймайт, бул не деген акчаны? А мен көтөрүп аткан маселе. Көп балалуу үй бүлөлөр, жалгыз бой энелер, 4 баладан ашык балдары бар ата-энелерге пособиясын 1200 сом, бир балага 1200 сом берилет экен. Негизи жетпейт ал акча, бирок ошол да кичине болсо жөлөк пул болуп жардам болгон атат ошондой жалгыз бой энелерге. Айттым эле, ЗАГСын кырктыра албай жүргөн энелер көп экен, ажырашып кеткен тилекке каршы. 1200 сом бир баласын ала албай жүргөн пособия. Жоп, тигидеге ушунеки сот менен прокурорлордун пенсиясын кырсаңар эле чыгып атпайбы ошол акча? Кандай түшүнбөйсүңөр? Көзүңөрдү такыр эле май басып кетти. Ушуну тез аранын ичинде кабыл алгыла. Болбосоңор, мен силерге өткөндө айттым эле, онлайн митинг жарыялайм деп. Мен онлайн митинг жарыялам дегенден трибунада маселени көтөрөсүңөр, бирок результат жок, чечпейсиңер. Кулакка тээп алдайсыңар. Сө, ушул маселени карайбыз, чечебиз деп. Карайбыз, чечебиз дегенден чечкиле. Ошодеки соттордун пенсиясын жокко чыгаргыла. 150 миң деп, 100 миң деп албай эле койсунчу пенсияны. Текшергиле, ишенбесеңер депутаттарды. Депутатыңарды кош баарын текшергиле. Сот, потторду ошор, сот, прокурорлор текшергиле. Депутатский комиссия кылып алып. Бир жакыр жашаган сот менен прокурор таппайсыңар. Билен, силерге кандай, элдин үнү бул, элдин үнү. Угуп койгулачы. Айланайын, садагыңарга кетейиндер, угуп койгулачы. Азыр эми жакында силер дагы бир кыйрат иштеп аткансыз. Каникулга чыгып кетесиңер. Вообще силерге каникулдун эмне кереги бар дейм да. Каникулга да чыгып кетесиңер го, жоп, тигиди кишини таң калтыпчы. Кыскасы, тил тешилип бүтмө болду, ыйлай берип, көзүнөн жаш түгөндү. Кыйкыра берип, эмоция да калбай калды. Кыскасы, ушурекин тез аранын ичинде карап, көп үй бүлөлүү ата-энелерге жөлөк пулдарды берип, пособияларын берип карап койгула. Депутаттар ушул маселени чечкиле, чечпесеңер ушул жериңерди бошоткула, Аксарайдан кеткилечи. Ушул жердин кадыр баркын чүрбөгүлөчү. 90 депутаттын ордуна, силердин ордуңарга бекер мыйзамдарды жазып, ушу силер эле аткарып аткан жумушту бекер депутат болуп иштеп берем деген адамдар, мондай карапайым адамдар. Ошолор келип иштеп берет. Анан туугандар муну көрүп жаткан видеону, видеону көрүп жаткан туугандар ушул видеону репост кылгыла, ажообузга жетсин, көрсүн. Депутаттарын кандай иштеп атканын, элдин үнүн кандай угуп атканын көрсүн. Жок дей турган болсо, депутаттар ушул маселени жок, биз карабайбыз дей турган болсо, мен түз эфирден онлайн митинг жарыялайм ушул TikToктон.
силер кирип колдоп берсеңер, мен Садыр Нуркожоевичке кирип элдин маселебизди уже ажообуздун өзүнө түздөн түз айтууга туура келип калат да туугандар. Ал эми азыр ажообузга жеткизбей эле ушул эки 90 отурат да, актасын да айлыктарын турабы, бизден алып аткан айлыктарын актап иштесин, биздин үнүбүздү уксун. Ошол туугандар.